Жеңил же оор кылмыш жасап, сот тарабынан пробация органына соттолгондор жаза мөөнөтүн абактан эмес, үй шартында өтөй алышат. Алар кылмышкер деп эмес, пробация кардары деп аталат. Ал эми пробация органы өз кезинде аталган кардарлардын жүрүм-турумун жана психологиясын көзөмөлдөп, аларга зарыл болгон колдоо көрсөтөт. Анын алкагында пробация жана ички иштер органдары биргелешип, көзөмөл аттуу атайын иш-чараларды өткөрүүдө. Азимбот Каракол шаары боюнча пробация органынын жетектөөчү адиси болом. Сиздин күйөөңүз Рахымбаев Кубанычбек билесиз, бизде учетто турганын. Ошого байланыштуу 3 ай сайын сиз билесиз, үйлөрдү текшерип коюп турабыз. Ошол жашоо шартыңызды теңшерили, кандай шартта жашап атасыз, кандай муктаждарыңыз бар, эмнеге боюнча кыйналып атасыз, ошол боюнча үйүңүздү теңшерип коелу деп келдик эжеке. Бул иш-чаранын жүрүшүндө пробация кардарларынын жашаган жана иштеген жерлери текшерилди. Бул менен сот тарабынан белгиленген чектөөлөрдүн сакталуусу, түнкүсүн үйдө болушу камсыздалып, алардын өзүн-өзү башкаруу көндүмдөрү бекемделет. Пробация системасынын ийгиликтүү иштеши кылмыштуулуктун алдын алып, жаза мөөнөтүн өтөп жаткан адамдардын социалдык статусун жакшыртууга жардам берет. Бүгүнкү иш-чарабызда Каракол шаарында пробация кардарын жашаган турак жайларын теңшерүү боюнча теңшерүүгө келдик. Ошондой эле сиз көргөндөрдөй эле биздин пробация кардарлары кандай мүмкүнчүлүктө, кандай шартта, кандай акыбалда жашап аткан боюнча теңшерүү жүргүздүк. Кандай бир кардарларыбызга кандай бир кайрадан кылмыш жолуна барбош үчүн, ресоциализация жолуна, оңолуу жолуна түшүрүш үчүн кандайдан бир үйлөрүнө балким муктаждыктар болсо, ошо муктаждыктарына келип карап жардам берели деп чечтик да. Азыр бизге пробация департаментинин борбордук аппаратына, Министерство юстициянын алдындагы мында планшеттер берилген. Азыр билесиздер, заманбап өнүгүп болуп, бүт шакта актылар түзүлүп, жана коомдук жумуштар аткарган боюнча, турак жай теңшерген боюнча планшет менен навигация кылып турабыз. Бул планшетте ошондой эле биздин GPS карта, биякта GPS карта болот. Ошо GPS чыныгы ушу кардардын үйүн келип теңшерген боюнча чыныгы биякта анык болуп, анан биздин АИС базабыз болот. Ошо АИС базада тиркелип, анан өздүк иштерине, пробация кардарларынын өздүк иштерине тиркелет. Текшерүүлөр байма-бай уюштурулуп, пробация кардарларынын жаңы укук бузууларды жасоосунун алдын алууга багытталган. Бул иш-аракеттер коомдогу коопсуздукту камсыз кылуу жана адамдардын социалдык адаптациясын жогорулатуу үчүн маанилүү. Сот системасынын мындай жаңычылдыгы коомду жакшыртуу жана кылмыштуулуктун алдын алуу жолу менен адамдын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүнү көздөйт. Талгат Токтомушев, Ильич Касейинов, Ысык Көл жаңылыктары.